4 резервуар салынып атат. 4 резервуар салынып атат. Ар бири 6000 кубтан. Баары бири 24000 куб болот. Бүткөндө мына ушундай бар. 4 резервуар катары жабылат. Үстү жабылат, газон себелет бүт бар. Азыр болсо мына бүтүп калды. Жакында 15-20 бүтүп. Бул жерге 194 миллион сом бөлүнгөн. 15 майда башталган. 2,5-2 айдан ашып калды. Уже башты бүтүп калды. Бир жарым айдан кийин баары бүтүп калды. Качан эксплуатацияга берилди? Уже ошондо тиги 31-инде биз запускайды 2-3 жол эксплуатация кылабыз. Ошондо шаардын проблемасы чечилеби? Чечилет. Кудай буюрса 31-ине келет. Шаардыкка суу боюнча жалоп кылбай калат. Бул жерден мына суу бияктан кирет. Мына 600 турбамен кирет. Бул жерде 300 турба. Бул скважиналардын суусу келет. Бул болсо шаарда центральный эме бар го, трасса. Ошондон кирип туруп, буга кирет, бияктан чыгып анан шаарга кетет. Эгерде бу жер болсо жана эме болот. Обратный клапан сыяктуу. Суу токтоп калганда артка суу кетпейт, тияка суу бериле берет шаар бөлөсүнө. Анан бул жерде скважинадан суу болсо такай берилет. Запас суудан бериле берет, улам бөксөргөндөн кийин анан суу келгенде бияктан кайра. Скважинадан да суу бериле берет. Бул жерде 12 скважина биз кастык. Как раз. Бүт шаарга жетеби? Бул жер. Баары бүткөндө тазалайсың анда. Бул стяжка болот. Дагы стяжка болот. Анан кийин жана пленка клей менен обработка болот. Тазаланып турат. Ооба. Анан жана чыгып бул жерден шаарга кетет. Шаарда көрсөй меңдик турбамен кетет. Шаарга. Стяжка болуп туруп бул жер болсо тазаланган суу бияка кетет. Бул суу болсо бул баягы ышып калган суу атылып кете берет. 15-майда башталган. Жумушчулар да бар, бүт бар, жетиштүү болуп атат. Срогунан биз графиктен опережение. Ошондо 31-августка чейин муну да бүтүп уже эксплуатацияга тапшырып. Ооба, беребиз. Ошондо ага чейин испытаниядан да өтүп. Испытания, испытание. Бир айдын ичинде үлгүрөсүңөрбү? Үлгүрөбүз. Тияктар уже үстү жабылып бүтүп калды. Уже ар жагын жаап келди. Уже үстүн жаап кетти, бүт азыр беримде бүтүп калды. 12 скважина менен жазады. Жаңы экинчи январдан баштап ушул күнгө 12 скважина. Андыганда ушундай болот. Бул батареялык установка. Бул тазаланып сразу кетет с трассаны берилет. Ошо 12 скважинадан 27000 куб суу. Бул жерде 24000 куб суу, ошондо 52000 куб суу болот. Анан тиги өзгүрдөн дагы турба менен 50000 куб, ошондо 102000 куб, күнүнө 162000 куб суу ичет. Биз жарымдан көп 102000 запас алып койдук. Бул өчкөндөрдү азыр өссө сразу суу берип турабыз. Жаңыржа сел өчкөн, сел түшкөндө Лайнап өзүшү болот, ылайсың. Быйыл өчкөн жок. Ошонун баары мындай ошо быйылдан баштап токтоду. Суу маселе чечилип калды.